Мына бүгүнкү күндө ушул баягы токтомдун долбоорунда дагы жазылган текстине мындай көңүл куюп карап көрө турган болсок, ал жерде жазылып атат да мына бүгүнкү күндө ушул буга чейин биз Токен адистер айтып келген маселени дагы баса көрсөтүп алар жазып атышат. Мына бүгүнкү күндө бизде дагы баягы Союздагы изилденген кендердин базасында токен тармагы иш алып барып келүүдө. Бара ушу келечекте биз 10 жылдын ичинде да айтып жүрөбүз. Минералдык сырьеолук базабыз түгөнүп калышы мүмкүн. Келечек муун кайсы кендердин негизинде экономикага салым кошуп иш алып барат деген көйгөйлүү маселени биз көтөрүп келгенбиз. Ошол маселени да бул жерде камтып айтылып атат, баса көрсөтүлүп. Ушу Союздун учурунда изилденген кендер менен бүгүнкү күндө иштеп келатабыз. Келечегибизди биз мына бүгүнкү күндө аныктап алышыбыз керек. Ошого байланыштуу көп биздин мисалы чалгындай турган кендерибиздин прогнозный запастары бар кендер. Андан сырткары чалгынданып изилденген кендер, ГКЗга баланска коюлган кендерибиз бар экен. Ошолор ушул биосфералык территорияга кирип калган экен. Биз ошол жерден чыгарып, уруксаат алып иштетишибиз керек деп да. Мен биринчи кезекте биз өзүбүз дагы баягы таанышып көргөнбүз учурунда. Ал маселе дагы эмне себептен биз учурунда таанышып калган себебибиз учурунда жана кызыл омпул деген уранга тиешелүү кенди иштетебиз деп аракеттер жүрүпкөн учурда биз да ошол биосфералык территориянын боюнча чыккан токтомду карап көрө турган болсок, ал токтомдун негизинде бул жалпы территориясы 4,3 миллион гектарга кирип калат экен да. Бул деген өтө чоң территория. Анан кийин биз биринчи кезекте мындай деп элестетебиз да. Бул ысык көл биосфералык территория депчи. Бул ысык көлдүн жээгинде жайгашкан кендер болсо, ошол кендерди иштете турбайбызбы? Анан анын залакасы, мисалы куюндулары же ошол токен тармагын иштеткенде процесстен чыккан раствор менен байланыштуу нерселер болобу, ошолордун баары көлгө куюлат турбайбы? Демек иштеткенге болбойт деп. Бирок чындыгында андай эмес да. Биз мындай деп түшүндүрүп айтышыбыз керек. Бул биосферный территория бөлүнгөндө дагы анын ичиндеги эң основной зонасы деп ядросу болот. Анан ядродон кийин заповедный зонасы деп, андан кийин жана биосферный зона деп, жок, андан кийин жана буферный зона болуп кетет да. Анан бул кезекте биринчи кезекте ушул жана буферный зонага тиешелүү кендер жөнүндө сөз болот да. Себеби заповедный зонасы ал ядрого көлдүн өзү кире турган болсо, анда заповедный зонага ошол көлдүн тегерегинде жайгашкан жанагы айылдар деп коебузбу, населенный пункттар, ошол территориялар кирип калат да. Андан сырткары өткөн территориясына буферный зонага ошо бүгүнкү күндө ошол кен байлыктардын жайгашкан жерлери орун алып калган да. Мына бүгүнкү күндө биз мындай деп даже анализ кылып көрсөк, мындай таң калыштуу нерсе болот да. Ушул биосферный зонанын ичине ушул жетим деген биздин жана чоң темир кени бар. Ошол темир кени биз баягы нарын жергесинде жайгашкан деп элестете беребиз да. Ал темир кени чоң бир 7 участоктон тура турган болсо, ошонун бир участкасы, Күрменти деген участкасы. Бул болсо Тоң районуна тиешелүү болуп калат да. Тоң району бул Барыс кого менен чыккан территорияга жакын болуп калат. Ошол участоктогу бул биосферный, ысык көлдүн биосферный территориясына кирип калган да. Демек, биз мына бүгүнкү күндө айтып атпайбызбы? Ошол темир кен, жетим темир кени бул келечектеги экономикага чоң салым кошо турган кен. Ошол кенди бүгүнкү күндө баягы биз болжолдуу корун билебиз. Бүгүнкү күндө ошол жерге тиешелүү чалгындоо иштерин жүргүзүп, анан биз анын корун аныктап, жакшы инвесторлорду тартып, анан иштете турган болсок, экономикабызга чоң салым кошулат депчи. Эгерде биз мисалы биосферный территорияга кирип калган экен, ал жерге даже чалгындоо иштерин жүргүзбөйт экен дей турган болсок, анда биз ушул келечекте экономикабызга салым кошо турган нерседен дагы айрылып калышыбыз мүмкүн да. Андан сырткары да мындай бир кызыктуу орчундуу мисал катарында ошол эле мисалы Сары Жаз жак чөлкөмүндө Тоголок деген алтындын кени бар. Ал кен толугу менен изилденген, кооруда аныкталган 20 тоннадан кем эмес алтын бар. Ошол кенди дагы биз бүгүнкү күндө иштете албай калат экенбиз да. Себеби ал дагы ошол биосферный территорияга кирип калган да.
Эми андан сырткары дагы бир мисал ошол эле мисалы Тоң районунда бүгүнкү күндө ошол дүйнөлүк коомчулук кызыгып жаткан ошол өнөр жай тармагына сөзсүз түрдө биринчи кезекте керек боло турган жана литий деген керектүү кендин түрү бар. Ал литий бүгүнкү күндө айтып атпайсызбы, жанагы горючий смазочный материалдарды колдонбогон машинелерди биз чыгарышыбыз керек, аккумулятор түрүндө деп. Электромобилдер кадимки. Электромобиль деп койду, туура айтасыз. Ошондойго керектүү дагы Тоң районунда жайгашкан ошол кенибиз дагы ошондой жерге жайгашып калган да. Демек, мына бүгүнкү күндө биз биринчи кезекте ошол чалгыңдоо иштерин жүргүзгөнгө ошол буферный зонада жайгашкан кендерге биз уруксат беришибиз керек. Андан сырткары экономикага чоң салым кошо турган ошол алтын кени болобу, сейрек кездешүүчү металлдар болобу, ошол эле мисалы жанагы мен башында айтып кеткен кызыл омпул деген кенде урандан сырткары торий деген дагы жакшы кызыктуу элемент бар. Ал жөнүндө да сиздердин студияда маек куруп сөз кылып кеткенбиз. Андан сырткары ал жерде да сейрек кездешүүчү металлдар бар. Ошол металлдарды биз келечекте иштетиш үчүн жакшы чалгындоо иштерин жүргүзүп, аныктап, экономикага салымыбызды кошушубуз керек да. Муну баягы мындай тастыктаган бир мисал катарында айтып кетсек болот. Тоо кен тармагы жалпысынан 20-жыл жыйынтыгы менен биздин бюджетке, экономикабызга 22 миллиард сом пайда келтирген болсо, эми 22-жылдын жыйынтыгы менен бул көлөм 48 миллиардка чыгып атат да. Демек, тоо кен тармагы экономикабызга кошо турган орду өтө чоң. Ошого байланыштуу биз булар дагы ошо токтомдо жазып аткандай, биз дагы адистер айтып келаткандай, биз союзда изилденген кендерди биз 10 жылдын ичинде, ашып кетсе 15 жылдын иштетип бүтө турган болсок, биз келечекке дагы экономикабызга чоң салым кошо турган кендердин түрлөрүн аныкташыбыз үчүн ошондой буферный зонада жайгашкан кендерге чалгындоо иштерин жүргүзүп, ал эми чалгындоо иштери жүргүзүлүп, корлор аныктаган кендерди бүгүнкү күндө иштетишибиз керек да, экономикабызга пайда келтиришибиз керек да.